رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السلام. Саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Улуу орозо айында кеп кеңештерди ортого салуу үчүн бүгүн маанилүү маек берүүсүндө конокто бүткүл дүйнөлүк сууний алымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстандагы алымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Ажы. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Абдышүкүр мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Мына ушул орозо күндөрүндө биздин жарандардан ар кандай суроолор эфирге келип түшүп атат. Биз жумасына бир жолу ошол көрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна жооп алып берип турганга Чубак Ажыны жана сизди конокко чакырып туруубузду сөз берген элек. Бүгүн бизде мейманда сиз. Анда эмесе биринчи сурообуз, мына жерлерде орозо кармоо календари ар кандай болуп жаткандыгынын себеби эмнеде дейт. Анткени мисалы үчүн көлдө бир топ убакыт кичине кечирээк катышат экен, алар 15 минутадай. Ал эми алар Бишкекке келгенде эрте ачууга туура келип жатыптыр. Алар айтат, бардык жерде эле бирдей болсо жакшы болмок, анткени Кыргызстанда күн бир эле убакытта батат деген өз ойлорун айтып жатышат. Ага сиздин пикириңиз кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөзүмдүн башында бардык мекендештерим кармаган орозолор Аллах Таала кабыл кылсын. Рамазан айы мына кечеле чыдамсыздык менен күтүп жаттык эле. Элестетсек 11 ай бизден алыс болгон сүйүктүү өтө сыйлуу коногубузду кандай күттүк эле. Бүгүн Рамазан айынын 10-дан 3-төн 1 бөлүгү өтүп кетти. Рамазан дайыма жылына бир жолу келип бизди бир ай руханий тарбия кыла турган, Аллах Тааладан коркуучу боло турган, таква деген сабакты өтө турган ыйык Рамазан айы. Рамазан өз араб тилинде 5 тамгадан турат. Ре, мим, дот, алиф, нун деген. Ре деген сөз рахмату мин Аллах, Аллахнын рахматын алып келген. Мим магфирату мин Аллах, Аллахнын магфират күнөөлөрдү кечирүүчү ай. Дот даману лил жанна бейишке кепил болгон ай. Алиф аману минан нар, дозоктон аман сактай турган ай. Нун нуру мин Аллах, Аллахнын нуру түшкөн ушундай ыйык айдабыз. Жараткан Аллах Таала бул ыйык айда элибизге бекем иман, биримдик берсин, бардыгыбыздын дубаларыбызды кабыл кылсын. Ал эми сурооңузга келе турган болсо, албетте бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында календар чыгарылган. Албетте бул географиялык эмеде болгондон кийин Ош менен Бишкектин арасында да айырма бар. Ошол эле Ош менен Баткендин арасында да айырмалар. Ал 2 минут, 3 минут, 5 минутка чейин ал табигый эле нерсе. Бул мындай эч бир эме жаратпаш керек. Кудайга шүгүр, бүгүн ар бир казыяттарга, ар бир райондорго керек болсо, бүгүн ар бирибиздин колубузда уюлдук телефондор бар. Ошого кирген кезде деле Баткен, Ош ар биринин өзүнүн убакыт сааты бар. Ал 27 километрге чейин ар бир эме болгондон кийин бир аз өзүнчө минут секундка чейин айырмалар болуп келет. Ошондуктан муну туура кабыл алыш керек. Андан кийинки сурообуз, ооз бекитер убакта эртең менен уктап калсак дейт, ошол боюнча оозубуз ачык боюнча калып калабы, же болбосо тилек кылып бекитип койсок болобу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тасаххару фа инна фи сухур барака. Сааргылык кылгыла, береке бар дейт. Саарылыктын берекеси эмнеде? Саарылыкка турган адам эртеңки намазда уктап калбайт. Бир. Экинчи, саарылыкка турган адам эртеңки 17 сааттык, 16 сааттык орозого өзү бая күч кубат алат. Ошондуктан жок дегенде суу менен да 1-2 курма менен болсо ооз бекиткен өтө жакшы. Бирок тилекке каршы инсан кээде чарчап калып, башка укталып калса, ошону менен ниет кылып койгону менен улантып кете берет. Бир гана бир аз кыйналып калыш мүмкүн, ошол эле. Ооз ачык боюнча калбайт. Ооз ачык болунча эч качан калбайт. Андан кийинки сурообуз, бул дагы биздин көрүүчүлөрүбүздөн келиптир. Оозу бек адамга, аарыларга чактырып дарыланган нерсе менен чактырып дарылана берсек болобу, андан оозубуз ачылып калбайбы дейт. Негизинде бул Рамазан айында аар эле эмес, кээде укол маселеси да бар. Кээ бирлер ооруп калган кезде жан башка берилген укол, теринин арасында берилген уколдор, ошондой эле ошолордун катарында аар менен чактырган бул оозду ачпайт. Ден соолугума байланыштуу менин мурдум тез-тез канап турат дейт. Муну дарыгерлер туура эле нерсе деп кабыл алышкан. Ал канап тургандан эч кандай зыян жок. Азыр орозо кармап жатсам да күндүзү канап жатат. Ошондон оозум ачылып калбайбы дейт. Мурундан кан келиши же бир жердин канаганы менен бул ооз эч качан ачылбайт. Орозондо ооз ачыла турган нерсе ошо тамак аш, суусундук же болбосо кээде мурун аркылуу кээ бир эме суу башка кире турган болсо ошондой. Ошол эле кезде кээ бир уламалардын баягы кайчы пикирлерде
тамырга берилген уколдорду, бул ооз ачылат деген эмелер бар. Ошондой эле кээ бирлер баягы капельница алып азык түлүк болгон эмелер. Ал эми башка мурундан кан келсе, башка бирденеден кан агышы менен ал ооз ачылбайт. Ооз ачылбайт. Ошондой эле ушуга окшош дагы бир суроо бар экен. Мен тишимди күндүзү бир маал жууп турасам, өзүмдү ыңгайсыз абалда сезе берем, көп кишилер менен сүйлөшөм дейт. Тишимди жууп жатканда да тишим канап кетип жатат, андан ачылбайбы дейт. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисвак кылгыла. Мисвак деген ошол пайгамбардын заманындагы бүгүнкү зубный щеткалар. Албетте бул мисвак кылуу Аллах Тааланы ыраазы кыла турган нерсе. Жана бул динибиздеги эң пайгамбар көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссаламга өтө көп насаат кылды дейт. Мисвак колдон, мисвак колдон. Мен ойлодум дейт, мисваксыз намаз кабыл болбой калабы экен деп. Башкача айтканда, дайыма тишиңди тазала деген сөз ал. Албетте тишти тазалоо бүгүнкү күндө жана мисвак менен, мисвак ошо щетка сыяктуу эле, ошону менен тазалап турсак дагы жакшыраак болот. Бирок тиш жууган кезде кан агышы, башка кылышы анын эч бир зыяны жок. Албетте баягы ооз бекиткен адам көпкө чейин сүйлөбөй жүргөн кезде, жеке ооз кураганда албетте жаман жыттар келүүсү мүмкүн. Бул тазалык, ат-тухру шатрул иман, тазалык имандын бир бөлүгү. Албетте бул тазаланган өтө жакшы. Бирок жанагындай щетка колдонуп тиш тазалаган кезде кан агып башка болсо, эң негизгisi аны жутпаш керек ошол эле. Даарат менен орозонун кандай бири-бири менен байланыштыгы бар? Анткени менин бир күн убакыттын арасында ар бир убакытта эле даарат алып турган мүмкүнчүлүгүм жок. Орозону кармагандан сөз жок, даарат менен жүрүш керекпи дейт. Даарат, бул таарат деген сөз намазга гана байланышы бар. Намаз окур кезибизде даарат алабыз. Кээ бир адамдар баягы чыдамкай, ден соолугу чың адамдар кээде эртең мененки намазга даарат алган кезде ал асырга чейин, кээде шамга чейин даараты сындырбай жанагы бир даарат менен жүрө берет. Кээде албетте орозо кармаган адам даарат менен жүрсүн деген маселе жок. Даарат качан уктап калсаң даарат сынат, ал кээ бир жерден кан аккан кезде даарат сынат. Ошондуктан бул орозо менен даараттын эч бир байланышы жок. Даарат бир гана намазга гана тиешеси бар. Мухаммед пайгамбарыбыз христиандарга жана буддисттерге кандай мамиле кылган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Мадина мунавварага көчүп келген кезде, Мадинада ал жерде яһудилер бар деп, буддисттер баягы ташка сыйынган, отко сыйынган пайгамбар заманында болуп келген, мурдагы араптардын өзүнчө эмелеринде пайгамбар саллаллаху алейхи Мадинада бир мекендеш катары баары менен Мадина келишими деп коет. Мадинада силердин диниңер өзүңөр үчүн, биздин динибиз өзүбүз үчүн, бирок мекен баарыбыздык бирге. Эгер мекени бая келишимде, эгер мекенге сырттан душман келсе бирге коюп башка кылабыз. Өтө чоң келишимдер пайгамбар саллаллаху алейхи баарын сыйлап келген. Кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи күндөрдүн бирине бир яһудинин, еврейдин жаназасын бирөө көтөрүп бараткан кезде пайгамбар ордунан турат. Сахабалар, "О Алланын элчиси, бул мусулман эмес го" дегенде пайгамбар "Адам го, инсан го" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи бардык дин өкүлдөрү менен өтө жакшы мамиледе болгон. Ва ма алар расул иллал балаг, пайгамбардын жана үгүт насаат кылып жаткан милдети жеткизип коюу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кайсы базарга барбаңыз, базардагылар башкалар өзүнүн буюмдарын, товарларын, кардарларын тартыш үчүн өтө кооз кылып жакшынакай көрсөтөт. Тилекке каршы бүгүн биз мусулмандар динибиздин ошондой адеп ахлакын, тазалыгын, улуулугун көрсөтө албай жатабыз. Ошондон динибиз кайсы дин өкүлү болбосун баары менен жакшы мамиле кылууга, адилеттүү болууга чакырат. Орозо убагында ыйык жайларга барып зыярат кылууга болобу? Орозо убагында барып ошол жайларда зыярат кылып ооз ачуу бул теңирчиликке жатып калбайбы сиздин пикириңиз? Орозо айында эмес, деги эле зыярат кыла турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ла тушадду рихал илля иля саласа масажид. Жүгүңөрдү туюнуп алып ибадат кыла турган, ибадаттын соо көп боло турган 3 эле мечит бар дейт. Биринчиси Меккедеги Масжиди Харам, ал жерде бир намазыңыз 100 миңге жүрөт. Экинчиси Мадина мунавварада бир намазыңыз 1000ге жүрөт. Үчүнчүсү Масжид Акса, бүгүн Палестинадагы Кудус мечитинде, ал жерде Акса мечитинде бир намазыңыз 500ге жүрөт. Башка жер бетинде кайсы жер болбосун, кандай мазар болбосун, кандай мечит болбосун, ал жерде баары бирдей эле. Мазарларды бир гана бир зыяратка барып, биз эртең менен да келе турган жерим ушул жерде, ал жерде өткөндөрдөн мисалы үлгү алып, ал жерде караң байлары бар, кембагалы бар, бийлиги бар, жөнөкөйү бар, баары эле ошо 2 метрде жатышат. Эч ким ал жерге эч нерсе алып кеткен жок. Эртеңде менин да келер жерим ушул. Төрөлгөнүбүздө болгону баарыбыз 2 карыш жерге муктаж болсок, өткөнүбүздө 2 метр жерге муктажбыз. Мүрзөлөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мүрзөлөр зыярат кылуудан максат ал өзү үчүн сабак алуу. Бирок мүрзөлөргө эч качан барып ал жерде ибадат башка болбойт. Ибадат кылуу үчүн орозо эмес, деги эле жыл 12 айда качан ибадат кылабыз десек, 3 эле
пайгамбар айткан, башка жердеги бардык мечиттер эч бир айырмасы жок. Бишкектеги мечит болсун, Кашмирдеги мечит болсун, кайсы жердеги мечит болбосун, ал Дубайда болбосун, бирок кооздугун башкасын көрүп келем деген ал саякат катары, ал башка бир жөн. Бирок ибадат 3 эле мечитте өзгөчөлүгү бар, калганы баары бирдей. Негизи көз ачыктык кылуу бул деген Кудайга жакпаган нерсе деп айтылат. Бирок ошол көз ачыктар 11 ай көз ачыктык кылып туруп, анан 1 ай орозо маалында кишини кабыл албай, Кудайга жалынып кечирим сурашат. Ошол эле нерсе менен кечирилип калабы дейт. Деги мындай карасаңыз, көз ачыктар деп эме кылабыз, тилекке каршы бүгүн кээде биздин интеллигенттер же болбосо жакшы адамдар да ар биринин өзүнчө бүү бакчылары же болбосо ишенген жанагы көз ачыктары. Көз ачыктарды карасак, 95% же балким 99% өздөрү бактысыз. Аялдардын күйөөсү жок, эркектердин аялы жок, же болбосо балыкчы балык кармаган кезде курт колдонот. Балыкчы өзү куртту жакшы көрбөйт. Балык куртту жакшы көргөн үчүн кайрымак эмес алат. Ош базарына, башка жерге, ошолордун отурган жерине барсаңыз, жанына теспе коюп койгон, Куран коюп койгон, башка коюп койгон. Аллага касам ичип айта алам мен, ант ичип. Куранда тааныш тамгасы деле жок алардын. Эгер Куранга ишене турган болсо, ал жерде отурмак эмес. Эгер ошол көз ачык бирөөдүн жолун ачып берсе, эч ак эле жогорку кеңештен өзүгө креслону алып отурмак. Эгер бирөөдүн жолун ачып соодасын жүргүзүп берсе, эч ак эле Дордойдон нөлөбөй пароходдон 5-6 контейнерди алып, аренданы алып үйдө жатмак. Булар бирөөгө жол ачам, жолуңду ачып берем, соодаңды жүргүзөм деп миңдеген калыптайлып жөн эле эмени алып атат. Ошондуктан бул динибиздеги өтө жаман, өтө чоң күнөө. Ал көз ачыктын өзү эле эмес, кээде динибизде көз ачыкка барган адамдын 40 күнгө чейин ибадаты кабыл болбойт. Эгер ошонун айтканына ишенип туура айтты дей турган болсо, ал имандан ажырап калат. Ошондуктан бул көз ачык, бул бүгүн эсиң барды этең жыйна дегенде Аллах Таалага тобо кылыш керек, бул нерсени токтотуш керек. Ал билет өзү кандай калпчы экенин. Ал эгер бирөөгө бактаалай бере алса, эгер жол ача алса, башкаларга эмес, биринчи өзүгө жакшыны кылмак. Мындан келди бул нерсе негизи эле орозо маалындагы орозо эмес, эч качан бул токтотуш керек. Кудайга жакпаган нерсе экен. Мафатихул гайб индаллах. Мафатих деген ачкычтар, гайб, бизге көрүнбөгөн нерсени ачкыч Аллах Таалада. Мен азыр сиздин бөлмөңүздө эмне бар экенин билгим келсе, биринчи ачкыч керек. Мен ачып кире албасам, бөлмөдө эмне бар экен, ошондой эле бизге көрүнбөгөн, азыр менин акылымда эмнелер бар атат, эртең эмне болорун аны Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ошондуктан көз ачыктык динибиздеги эң жаман нерсе, муну токтотуш керек. Андан кийинки сурообуз бул орозого тиешеси жок экен, бирок көрүүчүбүз ушул жөнүндө сизден билгиси келип жатат. Апамдын күйөөсү орус, алар башка динде. Буйрса үйлөнөм. Ошону апама айтпай эле койсом болобу? Анткени апамдын күйөөсү орус болгондугуна байланыштуу мен алар менен катышкым келбейт. Бул дин жолунда кандай болуп калат дейт. Негизинде эми биз ата-энени тандай албайбыз. Ата-эненин бир эмеси өтө кыйын. Биз дуа кылалы, биз кээде ошо үгүт насаат кылган кезде өзүбүз үлгү болуп, кызмат кылып, эми апасы ошону менен турмушка чыгыптыр. Негизинде мусулман аялдарга, башка дин өкүлдөрүгө турмушка чыгууга тыюу салынат. Нике кыйылбайт. Ал ислам динини кабыл алган кезде гана нике кыйылат. Ошондуктан эми биздин ата-энебиз ким болбосун, ата-энени сыйлашыбыз керек. Жараткан Аллах Табарак бизге буйрат: "Васахибхума фид дунья ма'руфа." Бул дүйнөдө ата-энеңе өтө жакшы мамиледе болгон. Ал эгер бир гана качан баш ийүү жок, ла таата лил махлук фи масиятил халик. Жаратканга күнөө болгон нерседе жаралганга баш ийүү жок. Эгер ошол кезде мисалы энеси муну арак иштесе, бирөөдө кан төккүн, өлтүргүн десе, оорлук кылгын десе, же болбосо диниңден кайткын десе, ошондой күнөөлөрдө гана баш ийүү жок. Башка нерселерде ким болбосун биз ата-эне алып сыйлашыбыз керек. Мындан келди апасынын турмушка чыккан адамы кайсы улутта болбосун, бул апасын кечирип апа катары сыйлаш керек. Андан кийинки сурообуз бул деген кечиримдүүлүк боюнча экен. Менин дейт, менин уулум бир тууган карындашымдын кызын алып алган. Мен уулумду такыр кечиргим келбейт. Анткени бул таптакыр эле биздин тукумда, урубузда болуп көргөндөй окуя болуп, мен эл алдында өзүмдү күнөөлүү сезип жүрөм. Бирок орозо маалында бардык нерсени кечирүү керек деген нерсе дагы башымдан кетпей жатат. Эмне кылышым керек? Уулумду кечирип кабыл алышым керекпи же ушул боюнча эле калыш керекпи дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде ар дүйшөмбү, пайшемби күнү бейиштин 8 эшиктери ачылат дейт. Аллах Таала тарабынан кайрылып, менин барлыгыма, бирлигиме, жалгыздыгыма шерик кошпогон бардык бенделер кечирилет, бирок эки бендени токтото тургула дейт. Алар ким десе, эки бенде бири-бири менен араздашып,
бири-бири менен тарынып жүргөндөр, булар өздөрүн бири-бирин кечирмейинче, булар үчүн менин алдымда кечирим жок дейт Аллах Таала. Ошондуктан мына Рамазан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз өмүр жолдошу кадыр түнгө дал келип калсам эмне деп дуа кылдайын десе, пайгамбар айтат: "Аллахумма иннака афуун тухиббул афа фа'фу анна." Аллахым, сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүн, мени кечиргин деп дуа кылгын дейт. Биз эгер Аллах Тааланын кечиримин кааласак, бирөөдү кечире билишибиз керек. Ошондой эле кыяматта таразы көтөрбөгөн өтө чоң бир сооп бар. Ал бирөөсү Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фаман афа", кимде ким бирөөдү кечирсе, "Ва аслаха", кечиргенден кийин араздап жүргөн адам араны оңдосо, "Фа ажруху алаллах", кечирген адамдын сообу Аллага таандык дейт. Аллах кандай сооп берерин керек болсо периштелер да билбейт. Ошондуктан кечириш керек. Албетте кичинекейлерден, көбүнчө биз балдардан, жаштардан баягы ката кетиши мүмкүн. Чоңдорго жараша турган нерсе ал кечиримдүүлүк. Ал эми үйлөнгөн баягы эмеси шарият боюнча рухсат берген менен, шариятта жол рухсат берген менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиясын алган экинчи халифасы Хазрет Умар тазавважул гараиба каддавайтум, чочун алыстан үйлөнгүлө, керек болсо башка улуттан, башка элден, башка шаардан үйлөнгүлө, каддавайтум, өтө кичинерип кеттиңер, зайыф болуп кеттиңер, күчсүз болуп кеттиңер. Кээде баягы өтө жакындары үйлөнө берген кезде ал баягы адамдын күчсүз болуп калуусу, оорукчан болуп калуусу ошондой эме болуп кетет. Муну динибизде деле чочун алыстан үйлөнгөнгө дин үндөйт, чакырат муну. Мындан келди кан алмаштыруу же болбосо жаңылануу деген сыяктуу. Жаңылануу деген нерсе баягы кыргыз айтып коет, курама темир курч болот дегенде, албетте чочундан алыстан үйлөнгөн өтө жакшы. Саламатсызбы, Абдушукур ажы? Мен кадыр түн маселеси боюнча суроо берейин дедим эле. Анткени кадыр түндө кандай тосуу эрежелери ар кимде ар кандай айтылып, жылдан жылга бир кошумча нерселер кошулуп келе жатат. Дин багытында кадыр түндө кандай тосушубуз керек? Тилекке каршы кадыр түндү биздин көп инсандар баягы биргеликте отуруп алып тамак аш менен же болбосо көгүлдүр экранын жанында башка эмес. Эгер көгүлдүр экранда ушундай маселе болуп, суроо жооптор болуп, же диний маселелер болсо, нур үстүгөнүр, жакшы. Албетте кадыр түндө бул өмүрүбүздөгү хайрун мин алфи шахр, лейлатун хайрун мин алфи шахр, бул түн 1000 айдан жакшыраак, 83 жыл 4 айга тең келе турган нерсе. Ошондуктан бул бир кече болгону бир саналуу гана сааттар, 7-8 саат. Ошону бир Аллах Таалага жалбарып, өзүбүз бир аз Кур'ан окуп, андан кийин бир өзүбүзчө зикир кылып, андан кийин дуалар менен, балдарыбызга насаат менен жакшы өткөзсөк өтө жакшы болот. Эми бул тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн инсандар баягы бүгүн соцсеттер же болбосо интернет баягы өтө өнүккөн кезде билген да билбеген да кээ бир нерселер жазып жатышат. Ошол эле кезде кээде мени өзүмө жөнөтүп калат. Баягы астыга мен Абдушукур Нарматов деп. Мен айтпаган, мен жазбаган нерселерди. Ошондуктан бул нерселерди ар кимдин айтканын уга бербестен, кадыр түн ибадат кыла турган, дуа кыла турган, насаат кыла турган ушундай ийик кече. Молдонун айтканын жаса, кылганын кылба деген сөзгө кандай маани бересиз? Негизи эле молдолор орозо маалында соопчулук иштерди жасашабы, жетим жесирлерге жардам беришеби, же алар жөн эле коомчулукка ушундай кылыш керек деген өз ойлорун таңуулап турушабы дейт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондой молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген макалдарды адамдар туура эмес колдонуп жүргөндөр өтө көп. Албетте биздин айтканыбызды кыл. Кыл деген сөз мисалы арак ичпе, бирөөдүн акын жебе, тараздан алдаба, акарат кылба. Ал эми менин кылганымды сен кылууң мүмкүн деле эмес, кыла албашың да мүмкүн деген маселе да келип чыгышы мүмкүн. Адамдар муну бурмаламаш керек. Мисалы Кудайыма шүгүр, биз күнүгө мечиттерде саат 12гече тарап окуп, андан кийин саарылга чейин 6 пара 7 пара Кур'ан окуп, Рамазан айында 5-6 жолу Кур'ан эме кылабыз, башка кылабыз. Аны кыла албашың да мүмкүн, кылбайсың деле мүмкүн. Ошол эле кезде албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде оң колуң менен бергенди сол колуң билбеш керек дейт. Бул нерседе баягы кээде сабак катары үчүн, башкалар үчүн айтуу болсо, албетте буну баарыбыз кылып келебиз. Ооз ачарларды башкаларды эң биринчи күндөн баштап эле Кудайыма шүгүр колдон келген жылында эми муну баягы адам өзү жөнүндө мен анттим минтим деген баягы туура болбогондуктан, ошондуктан мындай эфирде баягы рия кылып эл көрсүн, кожо көрсүн кылыштын кереги жок. Албетте кылган да бар, кылбаган да бар. 5 кол барабар эмес. Айтып аны кылбаган да бар, бирок муну кылгандар Кудайыма шүгүр өтө көп. Маегиңизге чоң рахмат. Негизи ушу маектин акырында мен бир эме айтып коет элем. Мадина Мунавварада имам Малик деген алым өткөн.
Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин, пайгамбардан 83 жыл кийин каза болгондон кийин Мадинада 93 жыл төрөлгөн хижраттын. Бирок имам Малик Мадинада экен, суроо жоопко эч ким жооп бербейт эле. Арабтарда ушундай макал бар: ла юфта вал имам Малик фил Мадина. Эч кимдин фатва берүүгө укугу жок имам Малик Мадина кезинде деп. Мен сизди чакырган кезде мен бир мындай маек катары болот деп ойлойдо келдим эле, бирок суроо жооп болуп калды. Менин да бир принцибим ла юфта ва шейх Чубак фи Кыргызстан. Шайх Чубак Кыргызстанда бар экен, суроолорго жооп бергенди мен туура көрбөймүн. Биздин суроолорго так жооп берген чоң аалымыбыз баарыбыз сыйлап келген. Келеки эмелерде мындай суроо жооп болсо, Чубак ажыдан суроо жооп калган да жакшыраак болот. Мен да кээ бир суроолордо ал кишиге кайрылам. Бирок мунун мааниси билбейм деген маселе эмес. Мен деле ошо шарият факультетинде окугам, бирок баягы кээде бир булак болуп, дайым бир баягы кайчы пикир болбосун деген максатта көбүнчө эгер мен сапарларда бирге болуп калам, эгер суроо түшсө да Чубаганын жанында мен эч бир билсем да бир суроолорго жооп бербейм. Мындан кийин да анда Абдушукур ажы, мындан ары сизди биз деген маек катары чакырып туралы, анткени бизге элге маек катары дагы өз кеңештерди берип турганыңыз абдан олуттуу. Суроолорду жогоруда өзүңүз байкадыңыз, ар ким ар кандай өзүнүн жашоо шартына байланыштуу, күнүмдүк турмушуна байланыштуу, же болбосо кармап жаткан орозосунун эрежелерине байланыштуу берген суроолорго чындыгында эле Чубак ажы абдан олуттуу жооп берет. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы ошо орозо маалында дагы биздин бир 3 эфирибиз бар. Келип элге маек аркылуу өз пикириңизди билдирип туруңуз. Анткени Кыргызстанда ушул дин кызматын кылгандар, же болбосо жаман жолго түшүп жаткандарды кантип ушул динге ишенүү, Кудайга ишенүү жолу менен өз тагдырын оңдоо жолдорунда Чубак ажынын жана сиздин ордуңуз чоң десем жаңылышпайм. Дагы бир жолу маегиңизге чоң рахмат, орозоңуз кабыл болсун. Сиздерге да рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн улуу орозо айында бүткүл дүйнөлүк Суний алымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстандагы алымдар кеңешинин төрагасы Абдушукур ажы келип өз кеңештерин ортого салды. Кайрадан эфирден кезигишкенче саламатта болуңуздар. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду.